Союздан бери Ош шаарына бир дагы жаңы көрүстөн түшкөн жок. Каладагы мазарлар мындан 40-50 жыл мурун эле ачылып, сөөк коюла баштаган. Маселен, шаардагы борборлук көрүстөн 1972 жылы ачылып, жалпы 50 гектар аянтты ээлейт. Азыркы тапта бул жайда бош жаткан 1 гектар жери таш болуп жаткандыктан сөөк коюуда кыйынчылык жаралып жатканы айтылды. Көпчүлүгү шагыл чыгып атат, казып келгенде. Айбанын алып, казынасына киргенде шагыл болгон жер таштап кеткен. Ошон үчүн көпчүлүк жерге азырынча коюлбай калышы мүмкүн да. 25-30 жылдан кийин өзүнүн тууган уруктары, мисалы чоң атасыбы, чоң энесиби коюлган жайларды баласы тарабынан же болбосо туугандары тарабынан келип казып коюп атышат азыркы учурда. Жалпысынан калаада 13 көрүстөн болсо, анын 5-сү толгондугуна байланыштуу жабылган. Бүгүнкү күндө калган 8 мүрзөдө да сөөк коюуга жер тарып баратат. Мындан улам кала бийлиги кошумча жай издеп жатканын маалымдашты. Биз азыр ошол 50 гектарга жакын Кең Сай массив жактан, ошол жактан карап атабыз. Ошол жака кечээ протокол тапшырма бердик. Азыр архитектура менен госрегистр өзүнүн изилдөө иштерин жүргүзүп атат. Кудай буйрса, ушул жылы биз жаңы көрүстөндө ошол жака жылдыруу маселесин карап атабыз. Ошондой эле көрүстөндүн аймагын өз билемдик менен басып алгандар боюнча да иш жүрүп жатат. Жапалак айыл аймагындагы кайырма бир көрүстөнүн жерлери мындан бир нече жыл мурун ижарага берилип, жарандар мыйзамсыз курулуш иштерин жүргүзүшкөн. Видеодогу бул күнөскана, фундамент, турак жайлар мазардын аймагына кирип кеткен. Учурда жер тилкелерди кайтаруу боюнча Ош шаардык ички иштер башкармалыгы тарабынан тергөө амалдары жүрүп жатканын кошумчалашууда. Бүгүнкү күндө ошо көрүстөндүн аймагы күндөн күнгө кичинерип, баягы частный объектилер мыйзамсыз үйлөрдү салып, өзүн билемдик менен үйлөрдү куруп баштаганына байланыштуу биз ал бүгүнкү күндө 11 частныйга берилген жердин бүгүнкү күндө калгандары кайтарылып, мамлекеттик акт алынган. Азыр бүгүнкү күндө 3 объекти боюнча сот иштери жүрүп атат кайтаруу боюнча. Анан эми ижара шартында мурда берилип кеткендиги үчүн алар ижараны туура эмес пайдаланышкан да. Баягыда курулуштарды куруп, өзү каалагандай бактыряктарды эгип, озеление кылабыз деп баягы теплицаларды куруп алган. Бүгүнкү күндө эми ал келишимдерди жапалакка тапшырма берилген, мурдагы келишимдерди кайра карап чыгуу боюнча, жокко чыгаруу боюнча. Эми ал жерде азыр качан соттун чечими чыккандан кийин гана анын мыйзамсыз курулуш деп табылгандан кийин биз ошол бузуу иштерин аткарабыз. Белгилей кетсек, ушул тапта шаарда кайырма 1, кайырма 2, Калинин массиви, Номан Ата, Коргон Төбө, Эделвейс жана борборлук көрүстөндөр иштеп жатат. Гүлжан Ажиматова, Бектур Калыбек уулу, Ош шаары.